Үстөбүздөгү жылдын 14 май күнү Төрткүл суу сактагычында кайык менен сейилдеп жүргөн 2 бала сууга чөгүп кеткен. 15 майда таң эрте менен 2009 жылы туулган жаранын сөөгү табылган. 2 суткадан бери экинчи баланын денеси табыла элек. Пляж кылып колдонгондо ал өзүнүн толук эрежеси бар. Ошол эреженин негизинде гана колдонуш керек. Сууга барган адамдардын колго инструктаж бериш керек. Коомдук ишмер Аваз Чотбаев качан гана ушундай кокустук болгон учурда гана түшүндүрүү иштерин күчөйтпөстөн алдын алуу зарыл деп эсептейт. Баткенде эс алуучу жайлар жокко эсе болгондуктан Төрткүлдө сууга түшүү мүмкүн болгон жерлерин бардык талапка жооп бере тургандай. Албетте мыйзамдуу жагын кароо менен ишкерлерге бериш керек деген пикирде. Анткени канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн менен жаштар баары бир чөмүлүүгө бара берет дейт. Анан ошол жанагы мен айткан ишкана түзүлгөндөн кийин ал ошол жерге спасатель деп коебуз. Жанагы көлдү пайдалануучуларга 20-30 адамга бир адамды старший кылып, ол кокустуктарды эскертип, надзор кылып барга пайдалануу ушундай кылыш керек да. Ал эми бизде баштарынан барып балдар өздөрү без уруксат барып, без уруксат неме кылса бул жерде бирөөдү күнөөлөгөнгө эч мүмкүн эмес. Жаман иш болуп тур. Кырсыкка кабыл баш жөн ошол аймакка эс алууга сууга түшкөнү кирүүгө тыюу салуу боюнча ушундай чараларды көрүүнү сунуштаймын деп сунуш жаздым. Бүгүн 16 май күнү Баткен райондук администрациясында коопсуздукту жана укуктук тартипти камсыз кылуу боюнча кеңешменин отуруму болду. Негизги маселе катары жарандардын коопсуздугу, чөмүлүүгө мүмкүн болбогон көлмөлөр тууралуу болду. Баткен райондук суу чарба департаментинин жетекчиси Төрткүл суу сактагычын аскердик кайтарууга алуу боюнча сунуш каты ишке ашпай жатканын айтты. Военизированный охранага өткөзүп керек деп канча жол жазып атабыз, ошол ишке ашпай жатат. Негизи военизированный охранага өткөзүш керек. Ошондо биздин охраналар снимать этилгенде эч ким граждан киргенде болбойт. Алуу да токтойт. Кирип сууга түшкөндө бир гана сотрудниктер гана кирип туруп сууну көзөмөлдөп чыгып кетишин, башка эч ким кирбейт. Азыркы учурда Төрткүл суу сактагычынын айланасын караган 3 бекет боло турган болсо, бирөөсүн суу чарба департаменти көзөмөлдөйт. Ал жерди караган кызматкерлердин ишин район акими сынга алды. Аскердик кароого өткөнгө чейин да өзүнө жүктөлгөн милдетти так аткаруусу шарт. Шлагбаум ачып жаап туруучу эле киши болуп калган. Аттоо жок. Ким кирип атат, ким чыгып атат? Жок. Өз негизи баягы эмеде уктап аткан болот, же жаткан болот, эс алып аткан болот. Сигналды ушундай бассаң, жүгүрүп чыгып эле ол сурабайт. Каяка, неге, кимсин? Жок. Сигнал бассаң эле жүгүрүп чыгып шлагбаумду ачып берет. Ага дагы проблеманын кереги жок окшойт да. Өтүп кете бересиң, барып сууга түшөсүңбү, балык булайсыңбы, чөгүп кетесиңби? Сууга чөгүү кырсыгын алдын алуу үчүн калк арасында түшүндүрүү иштерин тынбай жүргүзүү керек дейт Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен районундагы башчысы. Анткени сууга чөгүп кеткен адамды 3 мүнөттүн ичинде куткаруу керек. Мугалимдер аркылуу ушул баягы окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча сунуштарды айтып кеттик. Өзүңүздөр билесиздер, бул алдыбызда 3 айлык каникулдар келе жатат. Убакыттан пайдаланып, бардык ата-энелерге айтып кетем да, балдарды кароосуз таштап, алар өз билемдик менен ошол эч кандай баягы коопсуздукту эске албаган жерлерге барып, ушундай кырсыктар катталып калышы мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген маалыматы боюнча былтыркы жылы Баткен облусунун аймагында сууга чөгүп, агып каза болгон 5 учур катталган. Сабира Бакирбек кызы, Аскар Баймуратов, Салам Медиа, Баткен.